Арафа күнү кандай амал жасайсыз? Мен сизге эң зарыл болгон 12 амалды сунуштайм. Биринчиси 5 маал намазды өз убагында аткаруу. Бул күндөрдө кичинекей амал дагы чоң соопко ээ болот. Намазды өз убагында окуу болсо такыбалыктын белгиси. Экинчиси такбир, тахмид, тасбихти көп айтыңыз. Такбирди 3-айттын асыр намазына чейин айтууну унутпаңыз. Үчүнчүсү дуаны көбөйтүңүз. Өзгөчө Арафа күнү дуалар сөзсүз кабыл болот. Бул жөнүндө пайгамбарыбыз айткан, Арафа күнүндөгү дуадан артык дуа жок деп айткан. Төртүнчүсү Куран окуңуз. Куран руханий азык болгондуктан Арафа күнү Фатиха сүрөсү да таасирдүү болот. Бешинчиси Арафа күнү орозо тутуңуз. Пайгамбарыбыз айткан, Арафа күнүндө орозо кармагандар үчүн өткөн жана кийинки жылдын күнөөлөрү кечирилет. Муслимден риваят. Бизге парз эмес болсо да эң чоң мүмкүнчүлүк. Алтынчысы садака бериңиз, аз болсо да. Биринчиси, эгер шартыңыз болсо өз атыңыздан курбандык жалыңыз. Бул Ибрахим алейхиссаламдын салты. Сегизинчиси, күнөөлөрдү токтотуңуз. Бул күндөрдү пайдаланып, музыка, гыйбатты таштаңыз. Тилди дагы таза кармоого аракет кылыңыз. Тогузунчусу, жаратуучу менен жалгыз калыңыз. Бул дегеним түнкү намазыңызды көбөйтүңүз. Онунчусу, үй бүлөңүзгө да бул күндөр маанилүү экендигин айтыңыз. 11-чиси, кайра тарбияланууга ниет кылыңыз. Куран, намаз, түнкү дуа, мунун баарын адат кылыңыз. Зүлхиджа бүтсө дагы улансын. 12-чиси, бул руханий контентти таратыңыз. Сообу сизге да жетип турсун.